Анда кийинки сөз Жумабеков Дастан Арсыбековичте экен. Алтынай Сейитбековна айтып койсоңуз, бүгүнкү күндө Кытай менен Кыргызстан ортосунда соода саттыктын көлөмү канча? Импорт, экспорт барбы? Экономика министри. Самик Артибекович, экономика министринин орун басары бар, ошол жооп берип койсо болобу? Жооп берсин, бир сумманы айтсаңыздар бүгүнкү күндө. 18-жылдыкын же 17? Саламатсыздарбы? Кытай менен жалпы ошол айдын ичиндеги соода көлөмү 1,7 миллиард сом доллар. Катуураак айтып койсоңуз. 1,7 миллиард доллар. 1 миллиард 700 миллион 700 миллион да? доллар. Доллар. 10 айдыкында. 10 айдын жыйынтыгы боюнча. Импорт, экспорт. Импорт, экспорт чогуу. Рахмат. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу депутаттар, мына азыр бир 3 саат, 4 саат, балким 8 саат мурун митинг болду Бишкектин аянтында. Элдин талабы башынан башталып эле, ошо миграция боюнча, анын ичинде ошо Кытайдын элинин, Кытай элинин мамлекеттин мигранттары боюнча өтө ачуу, такталбаган маалыматтардын негизинде да көп сөздөр айтылды. Албетте, балким карапайым эл келди ал жерге, мунун маалыматтардын кайдан алдыңар десек, эч ким угуп аттык, көрүп аттык, так айтылган жок. Тияктан айтылып атат, тияктан чыгып атат, 60 000 Кытай, 50 000 Кытай, 80 000 Кытай басып кетти деп атат. Кээ бир саясатчылар 300 000 Кытайга чейин чыгарып берди. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү күндө жалпы кыргыз элине бир жумадан бери, балким бир айдан бери дүрбөлөңгө салды. Мына азыркы чындыктар чыгып атат. Канча Кытай мамлекети кирген мыйзамдуу, канча Кытай мамлекетинин эли бүгүнкү күндө мыйзамдуу иштеп, Кыргызстанда жүргөнү так маалымат берилип атат. Эмне себептен өкмөт силер ушуну алдын ала дагы берип койсоңор болмок? Көп нерсе мындай суроолор туулбайт эле. Азыр чыккан элдин митингге мына ушуну көтөрүп атат. Алар ишенип калган. Бирок мындай суроо туулуп атат ал кишилерге. Кайдан ушу маалыматты алдыңар десек, WhatsApp'тан келди, Facebook'тан көрдүк. Баланча түгүнчү айтты деп атат да. Бирөө да айткан жок. Өкмөттөн ушундай информация чыкты деп мына айтылган жок. Демек, сиздер маалымат жактан туура бере албай калдыңыздар болуш керек. Кытай мамлекети, мына айтайлы, чындыкты айтайлы бүгүн анда керек болсо. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн соода экономикасы боюнча Кытай эли, Америка, Россия деген чоң державалар менен соода саттык кылып атпайбы? Кытай мамлекети кааласа эртең Кыргызстан менен болгон границаны бир айга, бул мындай коркутуу иретинде айткым келбейт, бирок бир айга жаап койсо, анда эмне болобуз? Биздин Дордой деген, Кара Суу деген, Аламидин, Мадина деген чоң ишканалар, базарлар, канча эл жумуш менен камсыз кылган. Ошондой эле карапайым эл күнүмдүк каражатына колдонгон буюмдар эмне болот анда? Ал элди кайка алып барабыз? Жок, мен ойлоймун, Кытай эли менен биз эч убакта мындай жолго барбайбыз. Да, чыккынчылар чыгып аткан чыгар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө саясатты Кыргызстан ичиндеги ушундай бир кырдаалга алып келип, туура эмес, корыстный ойлор менен элди адаштырып, мына ушундай жолго түртүп аткан, балким үчүнчү күчтөр, мамлекеттин стабилдүүлүгүн каалабаган, балким ушундай экономикасы өсүп келаткан Кыргызстанды каалабаган биздин азаматтар, арам ой менен чыккан кишилерибиз бар чыгар. Мына ушулардын үстүнөн бийлик, укук коргоо органдары иштеп чыгыш керек, далилдеш керек. Мына ошону элге көрсөтүш керек. Элде күнөө жок. Элге кандай WhatsApp'тан информация келип атса, алар ишенип калышы мүмкүн. Элде күнөө жок. Биз алар күнөөлүү деп айта албайбыз. Бирок ошондой жала, калп информация менен иштеген мына ошолорду биз токтотушубуз керек.
Кытай эли менен биз 100 жылдап мына бүгүнкү күндө жакшы коңушу болуп жашап келебиз. Соода сатыгыбыз болуп атат. Канча деген элибиз, Кыргызстандын эли мына бүгүнкү күндө окатын кылып атат. Алардын бул жерге келип иштеши да мыйзамдуу. Биз мыйзам менен жол бергенбиз. Алар асмандан парашют менен түшүп калып, же бир заводко барып иштеп аткан жери жок. Алар да мыйзам менен чек ара пункттарына кирип бүгүн кызматын кылып атат. Да, визасын суроого бүтүп калса, балким кээ бирлери, баары деп айта албайбыз. Канча бир пайызы качып жүргөн чыгар. Бирок аны да коргоо органдары кармап, депорт кылыш керек. Мыйзам менен иштеш керек. 2 миллиардка жакын мына соода сатыгыбыз бар экен Кытай менен. 2 миллиард доллар Американын биздин 1 жылдык бюджеттик соода сатык болуп атат бүгүнкү күндө. Мына биз жакында Кытайга картошкабызды, ошондой эле унубузду, тамак майыбызды, айыл чарба этибизди сатабыз деген аракетибизди кылып атабыз. Ошого жараша лабораторияларды салып атабыз. Эгерде биз Кытай 1,5 миллиард бар элине рыногуна чыгып алсак, биздин дыйканчылык чарбабыз өнүгөт, дагы өсөт. Мына ушуну туура карапайым элге бүгүнкү күндө биз жеткиришибиз керек. А эгерде биз ушундай жаман ойлор менен, жаман саясий оюндар менен кете берсек Кытай элине каршы, Кудай сактасын, Кытай эли бир жайга чек ара пункттарын жаап койсо, өткөрүү пункттарын, биздин экономикабызга өтө оор болуп калат. Ошондо миң деген эл чыгат, жумушсуз калган. Мына ошолорду токтотуш кыйын болуп калат. Анда жоопкерчиликти ким алат? Кудай ага жеткирбесин. Биз бүгүнкү күндө мыйзамдуу ишибизди алып барсак, эч нерседен жаңылбайбыз. Бирок, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, вице премьер-министр өзүңүз келип катышып атасыздар. Мына ушундай маалыматтар менен, карапайым эл менен иштеңиздер. КТР, ЛТР, НТС, пирамида жана башка телевидениялар турат колуңуздарда. Алар менен иштешиңиздер, түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр. Айыл жергесинде айылдык кеңештин депутаттары элге түшүндүрмө иштерин жүргүзсүн. Айыл өкмөттөрү. Мына ошолорго чейин жеткириш керек. Мындай ишти биз токтотушубуз керек. Муну чоң саясатка биз бүгүнкү күндө курал кылып айландырып жиберсек, анда бизди тарых кечирбейт. Тарых кечирбейт. Айтып атпайбы, 60 миң кыргыздын кыздары турмушка чыгып алыптыр дейт. Кайдан алдыңар ошо маалымат десек, уктук дейт. Андан башка маалымат жок. Же сиздер айтыңыздар, барбы ошондой регистрация болгон бүгүнкү күндө? Айтыңыздар болсо анда. Жок болсо жок деп айтыңыздар. Күнү-түн айтыңыздар анда ошону. Мына ошондо жалпы Кыргызстан элин уккандан кийин мындай митингтерге эч убакта чыкпайт, алданбайт. А бүгүнкү күндө чыгып калган эл жанында келген сообщенияларга, WhatsApp'тан, Facebook'тан келген жалган маалыматтарга күйүп, патриот катары келип атат, ишенип калып. Бирок туура маалымат жеткирсек, биз мындай иштерди жол бербейбиз иштерге. Рахмат.